биздин тазалыгыбыз, денебиздин тазалыгы, биздин сулуулугубуз кайсыл жакка арналыш керек? Ким үчүн? Аялдар өзүнүн тазалыктарын, сулуулуктарын, кооздуктарын Аллахтын элчиси эң жакшы адам кайсыл дегенде айткан жок кийими таза инсан деп, айткан жок кымбат кийим, мода кийим кийген деп, айткан жок 2 кабат үйү бар адам деп. Денебиздин, кийимибиздин тазалыгыны дагы исламда талап кылган. Себеби эреже бар. Адам сырткы келбетинин тазалыгыны шарияттагыдай тазаласа, ал анын жубайынын кийими бир канча абалда турган болсо, анан эмне кылат? Көчөдө жасангандарды карайт. Үйдүн ичинде сонун болуп турсун аял заты. Күйөөсү сырттан үйгө жөнөй турган болуп турсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир нерсенин негизи болот да. Ал эми исламдын негизи бул тазалык болуп саналат да. Ислам тазалыктын үстүнө курулган. Тазалык дегенде биз 4 нерсени түшүнүшүбүз керек. Биринчи тазалык инсандын сырткы келбетинин кирлерден, нажастардан таза болушу. Экинчи тазалык инсандын дене мүчөлөрү күнөөдөн, жаман иштерден, зулумдан таза болуусу. Үчүнчүсү адамдын ахлак кулк мүнөзү жаман, туура эмес кулк мүнөздөрүн, текеберлик, көрө албастык, гыйбат, ушак жана башка сыфаттардан таза болуш керек. Төртүнчүсү анын жүрөгүнүн ичинде Алладан башка эч бир нерсенин сүйүүсү, эч бир нерсенин коркунучу болбой, жүрөгүнүн таза болушу. Бүгүн жашоодо адамдар ушул 4 тазалыктын биринчисин гана көңүл бурушат. Адамдын кийим кечесинин, сырткы келбетинин таза болуусуну гана көңүл бурушат. Бирок ички дүйнөсүнө карабайт да. Бирок сырткы келбетинин тазалыгыны дагы туура эмес карашаттар да. Эгерде биз сырткы келбетибизди исламдагыдай тазалай турган болсок, анда чындап таза болмокпуз да. Эмне үчүн? Себеби эреже бар. Адам сырткы келбетинин тазалыгыны шарияттагыдай тазаласа, ал анын күнөөдөн сакталышына, мүчөлөрүнүн, дене мүчөлөрүнүн жаман иштерден таза болушуна себеп болот. Ал эми күнөөдөн, жаман иштерден мүчөсү таза, дене мүчөсү таза болгон инсан кулк мүнөзү жаман ахлактардан, бузукулуктан алыс болот. Кайсыл инсандын кулк мүнөзү бузукулуктан алыс болсо, анын жүрөгүндө бир гана Аллахка болгон сүйүү, Аллахтан болгон коркунуч гана болот да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ислам эң негизи ислам эмне кылат? Сырткы тазалыкка да көңүл бурган да. Эң негизгиси ички тазалык. Адамдын жүрөгүнүн таза болуусу, кулк мүнөзүнүн таза болуусу, жана ошондой эле дене мүчөлөрүнүн жаман иштерден, күнөөлөрдөн таза болуусу эң негизгиси. Ошону менен биргеликте исламда сырткы тазалык, денебиздин, кийимибиздин тазалыгыны дагы исламда талап кылган. Бүгүнкү күнү коомдо эмне болду десе, адамдын жүрөгүнүн, кулк мүнөзүнүн, дене мүчөсүнүн бузукулук, жаман иштерден таза болуусу унутулуп, адам сырткы келбетини гана кичине жасап коюуга, карап коюуга гана алектенип калган да. Бирок аны дагы толук эмес да. Не кылды? Негизги тазалыктарды унутуп койду. Негизги баалуулуктарды унутуп койду дагы, тазалык деп туруп эмне кылды? Эң акыркы нерсени алды. Аны дагы толук кыла албады да. Ошондуктан эмне деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга аят түштү. Куба мечитиндеги сахабалар туурасында. Фихи риджалун. Куба мечитинде турган ал жердеги адамдарда эркектер бар. Алар таза болгонду жакшы көрөт, тазаланганды жакшы көрүшөт. Аллах Таала таза болуучуларды, тазаланып жүргөндөрдү сүйөт деди да. Ошондо эмне кылды? Суралды алардан, силердин эмне өзгөчөлүгүңөр бар? Кайсы тазалыгыңар бар? Дегенде алар даарат алган жана дааратын толук алып, дааратта истинжа кылгандыгын баяндашты. Биз суу менен истинжа кылып турабыз депчи. Мына ошондо айтылды, ушул туурасында силерди таза деп айтып атат турбайбы депчи. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, сырткы мүчөнүн, келбеттин, кийимибиздин таза болуусу керек. Бирок бул биринчи нерсе эмес да. Адамдын сырткы келбетиге карап баа берүү бул адашуу болот.
таза болушу керек. Бирок урматтуу бир туугандар, сырты тазанын ичи таза дегенде мааниси жок. Канчалаган кооз кийинген, канчалаган адамдар бар, сонун костюм кийген, бирок миллиондорду алып алдап элдин акысын жеп койгон. Канчалаган жасанган кымбат баалуу кийим кийген адамдар бар, кедейлердин, жесирлердин акысын жеген. Бирок бир адамдын кийими жөнөкөй, кымбат болбосун, өтө эле баягы баалуу болбосун, жөнөкөй болгону менен ички дүйнөсү таза, колунан келгенге жардам берип жүргөн болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биздин жашообуздагы тазалык биринчи намаздан башталат, ибадатыбыз. Ибадат, намаз маселеси эң биринчи таараттан башталат. Ошондуктан ар бир мусулман эмне кылыш керек? Өзүнү таза алып жүрүш керек. Күнүнө 5 жолу даарат алат. Эми элестетип көрүңүз, күнүнө 5 жолу даарат алсаңыз, сиздин денеңизде кандайдыр бир кир калабы? Адамдын биринчи колу кирдейт, буту кирдейт, жүзү кирдейт эгер кир десе. Күнүнө 5 жолу жууп турсаңыз, бутуңуз кандай таза болот? Ал эми ушул намаз окубагандар эмне болот десе, эртең менен уйкудан турганда гана бир жолу бетин жуат, болду. Ал эми бутуну эч качан жуубашы да мүмкүн ал. Жумасына бир жолу жуат, Куда билет. Ошол үчүн тазалык исламдан башталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчи не кылды? Мисвакты үйрөттү адамдарга. Оозун тазалаганды Пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөттү да. Уйкудан турган мезгилде, намаз окуган мезгилде, чогулушка барган мезгилде оозуңду тазалап мисвак колдонгон деп Пайгамбар салам үйрөттү. Ал убакта жок эле бүгүнкү күндөгүдөй зубный паста же зубный щеткалар. Эң биринчи мусулмандардан таркалды атыр деген. Башкаларга сенин жаман жытың жетпесин. Сенден жакшы жыт таркап турсун. Ошондуктан атыр колдонууну не кылды? Жыттуулук колдонууну, мис колдонууну биринчи не кылды? Пайгамбар салам сүннөт кыл адамдарга таркатты да. Алгач Пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда мусулмандар талаада дыйканчылык кылып иштейт эле, Мединада жаңы башталган доордо. Ошондо эмне деди? Жума намазына келгенде сөзсүз жуунуп келгиле деди. Үйүңөрдө кандайдыр бир миск болсо ошону колдонуп келе бергиле деди. Эч таппай калсаң аялыңдыкын да колдонуп тур деди. Жаман жыт чыгып тургандан көрө жакшы жыт чыгып турганы жакшы деди. Эмне үчүн баардыгы тердеген бойдон, жумуштагы бойдон келе берсе болбой калат. Ислам канчалык башкаларга жакшылык жеткизүүнү карайт. Ошондуктан бүгүн эмне кылды урматтуу бир туугандар? Эми ошол тазалыкты кайсыл жакка арнаш керек, ошол жери бар да. Биздин тазалыгыбыз, денебиздин тазалыгы, биздин сулуулугубуз кайсыл жакка арналыш керек, ким үчүн? Ушунун ордун бүгүн адамдар алмаштырып алды да. Жашоо ошон үчүн кыйынчылыкка дуушар болуп жатат. Өзү аял заты жасаныш керек, атыр колдонушу керек, кооз кийимдерин кийүүсү керек, бирок үйдүн ичинде, сырткарыга эмес да. Тилекке каршы алар не кылат? Үйдөн чыгып бара жатканда жасанып жатпайбы? Үйдөн чыгып бара жатканда кооз кийимдерин кийип жатпайбы? Анын сулуулугу, анын жакшылыгы, анын тазалыктары ага тааныш эмес эркектерге сунушталып жатат. Ал эми анын эң жакындарыга, жолдошуна, туугандарына анын эң жаман кийимдери менен, кирдеп турган жумуш кийимдери менен көрүнүп жатат. Мына ошондуктан эмне кылып атат? Үйдүн ичинде жасанбаган, үйдүн ичин таза кармабаган, үйдүн ичинде не кылган таза болбогон аялдардын күйөөлөрү көчөдөн тазалык издеп жүрөт башкалардан. Анан күйөөсүнүн телефонуна отуруп алып чукулайт. Сен кимди карап атасың, не кылып атасың, кимге лайк бассың депчи. Сен өзү үйдүн ичинде лайк баса турган болгонуңда көчөдө башка телефондон лайк баспайт эле. Сен офлайн ага не кылып лайк алып турганыңда онлайн лайкты эч качан баспайт эле Инстаграмдан, башка тааныбагандаргачы. Эч кимди карабайт эле. Алмаштырып алдык. Ичкериге тартуулай турган. Аллах Куранда айткан. Вала юбдина зинатахунна илля либуулатихинна. Аялдар өзүнүн тазалыктарын, сулуулуктарын, кооздуктарын күйөөлөрүнө, жолдошторуна тартууласын. Жана ошондой эле балдарына тартууласын. Балдары көрсүн биздин апабыз кандай сулуу аял деп. Кандай татынакай кийинип турат. Атасына, бир туугандарына Алла Таала ушинтип баяндап атат. Үйдүн ичинде сонун болуп турсун аял заты. Күйөөсү сырттан үйгө жөнөй турган болуп турсун. Үйдүн ичинде тазалык болбосо, жолдошу кечинде чарчап үйдөн келип калган учурда, үйдүн ичи эгерде чачылган болсо,
Жубайынын кийими бир канча абалда турган болсо, тазалыгы болбосо, анан эмне кылат? Көчөдө жасангандарды карайт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эркектердин дагы жыргалчылыгы ошондой. Атырды себиңиз. Макул, эркектерге көчөгө атыр себип чыкканга уруксат, аялдарга уруксат эмес шариятта. Ал эми эркектер үйгө барганда да жасанып барыңыз. Аялыңыз дагы сизден сулуулукту, сизден тазалыкты көрүш керек. Ошондуктан шарияттын талап кылынган эмне десе, аял өзүнүн үйүнү таза кармап, тазалыгыны, өзүнүн жакшы кийимдерини, бүт нерсесин өзүнүн жолдошуна, үй бүлөсүнө, жакындарына тартып алыш керек, көчөдөгүлөргө эмес. Ал эми эркектер дагы өзүнүн жакшы сөздөрүнү, жакшы мамилесини, жакшы кийимдерин үйдө болуш керек. Үйгө киргенде кайдагы бир кийимди кийип отурсаңыз, аялыңыздын да көңүлү толбойт сизге. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, сырткы тазалык керек, тазаланалы. Сырткы тазалык зарыл шариятта. Бирок андан дагы зарыл тазалык ички дүйнөнүн тазалыгы да. Дене мүчөнүн күнөөдөн таза болушу, адам күнөөдөн алыс болуусу, кулк мүнөздүн таза болуусу андан да зарыл эле да. Ошондуктан эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен турган убакытта бир адам өтүп кетти. Пайгамбар алейхиссалам сахабалардан сурады, бул адам туурасында эмне дейсиңер? Сахабалар сыртына карап баа койду. Кадырлуу адам, келишкен жигит, жакшы адам, кайсыл жерге жуучуга барса кызын бергенге даяр болот. Өтө жакшы адам деди. Бир аздан кийин дагы бир адам өттү, жөнөкөй адам эле, жөнөкөй бир мусулман эле. Пайгамбар алейхиссалам кайра сурады, бул адам туурасында эмне дейсиңер? Сахабалар айтты, бул киши жөнөкөй адам. Кайсыл бир жерге барып сүйлөсө сөзүн эч ким укпайт. Жуучуга барса эч ким кызын бергенге буга дайын болбойт. Бул бир жөнөкөй байкуш адам да деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ушул кишинин бирөөсү жакшыраак тети кишинин жер толосунан деди. Жер бетин толо тети силер айткан кыйын кишинен көрө мынауунун бирөөсү жакшыраак деди. Сыртынан карасаңыз жупуну кийинген болушу мүмкүн, жөнөкөй болгон болушу мүмкүн, бирок анын ички дүйнөсү таза болгондуктан эмне кылды? Анын жалгыз өзү тиги биздин көзүбүзгө кыйын болуп көрүнгөн бай адамдан, бий адамдан эмне болду? Жер толосунан жакшы болуп атат. Демек Аллахтын алдында сиздин сырткы келбетиңиздин тазалыгы, кийимиңиздин кымбаттуулугу каралбайт, ички дүйнөнүн тазалуулугу каралат. Биринчи ички дүйнөнүн тазалыгы керек болот да. Аллахтын элчиси эң жакшы адам кайсыл дегенде, ар бир таза жүрөктүү, чын тилдүү адам деди. Кайсыл инсандын жүрөгү таза, ар бир инсанга жакшылык каалайт. Жана кайсыл инсандын тилинен чынчыл гана сөз чыгат, акыйкат чыгат, жалган эмес, ушак эмес. Мына ушул инсан эң жакшы инсан деди. Айткан жок кийими таза инсан деп. Айткан жок кымбат кийим, мода кийим кийген деп. Айткан жок эки кабат үйү бар адам деп. Адамдын кымбаттуулугу адамдын өзүнүн тазалыгына карап болот экен да. Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анхумдун доорунда эң негизги маселе ички тазалыктар болчу да. Умар радыйаллаху анху эмне кылат эле? Тамак жеп бүткөндөн кийин колубуздун майыны бут кийимибизге сүйкөп туруп кете берет элек дейт. Кээ бир хадистерде таманыбызга сүйкөп коет элек дейт. Кээ бир учурларда хадистерде келет, ошол жанагы жердеги топуракка сүйкөп колубузду тазалап кете берет элек дейт. Ошондон калган баягы мурдараак улга аксакалдар баягы тамак жеп бүткөндөн кийин колунун майыны чарыгына сүйкөйт эле го, мастысыначы. Ошол Умар радыйаллаху анху сахабалардан калган ошондой болчу. Ысраф болбосун деп чарыгына сүйкөп алат эле. Эми караңыздар, ошол сахаба радыйаллаху анхумдар бүгүнкүлөрдүн жашоосун караңыз, салфетка коюп алган, өзүнчө бычак коюп алган, тамак жеген карасаңыз билкасы бар, аябай таза болуп отурган, анан тырмактары мындай узун. Тазалык деп ойлойт мунучу. Муну өнүккөндүк деп ойлойт, жок. Эмне кылды? Алар сырткы тазалыгы анча болбогону менен ички дүйнөсү таза болгондуктан сахаба радыйаллаху анху эмне болду? Бүткүл ааламга маданиятты үйрөтүп кетти да. Эч бир адам айта албайт, эч бир сахабага тил тийгизгенге акысы жок. Бардык сахабалар бүткүл ааламга үлгү болуп, маданиятты үйрөтүп кетти. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эң биринчи пайда болгон 4 нерсе бар эле. Ошонун биринчиси элек. Un элеген элек пайгамбар саллаллаху кийин пайда болду. Элек жок эле ал доордо. Унду соку таш менен жанчып будайды. Үйлөйт эле,
Учкан кебек учат, калганын нан кылып жей берет эле. Айша энебиз айтты, силер бидатчысыңар, элек ойлоп таптыңар деди. Экинчи пайда болгон нерсе самын пайда болду. Ушунан деп коет, бир чөптүн самынын ойлоп таап, чөп менен колдорун самындап жууду дейт. Пайгамбар салам доорунда анчалык тазаланышка пикир кылбайт эле. Эми суу менен тазаланып коет эле, кири калбайт эле. Бирок бүгүнкүдөй эле таптаза болуп алайын деп сыртын тазалап, ичи ошой бойдон калып калбайт эле да. Бүгүн тилекке каршы урматтуу бир туугандар, эмне кылып атат? Адамдар жүзүнө эле тазалап койгонго, таза болбой калса үстүнөн крем чаптап агартып койгонго элек болуп атат да. Бирок жүрөк кандай болуп атат? Жүзүнгө таза көрүнүп атат, бирок жүрөк жырткыч болуп жатпайбы? Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анхудун жүрөктөрү таза болгондуктан алардын өңдөрү кандай болбосун нур чачып турат эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу эшиктен азыр жаннат адам кирет деди. Бир жөнөкөй сахаба кирди, даарат алган, дааратынын суусу колунан тамчылап турат жергечи. Сол жагына көлөчтү кармап алган. Эшиктен кирди, көлөчүн койду. Андан кийин эртеси күнү дагы айтты Пайгамбар алейхиссалам. Эшиктен азыр кире турган адам жаннат адам десе, баягы адам дагы ошондой кирет. Даарат алып алган, суу тамчылайт, колунда көлөчү бар. Үчүнчү жолу дагы ушул абалда көрүндү үчүнчү күнү. Ошондо Абдулла бин Амир бин Ас радыйаллаху анху турду дагы ошол адамга барып айтты. Мен сиздин үйүңүздө 3 күн конок болсом болобу? Эмнеге конок болушум керек? Атам менен кичине капалашып калдым, эми 3 күндөн кийин барып атам менен элдешип алам. 3 күн уруксат бериңиз, сиздин үйүңүздө болуп турайын. Жарайт. Исламда бирөөгө капа болсоң 3 күнгө гана уруксат. 3 күнгө чейин саламдашпасаң, 3 күнгө чейин жолукпасаң уруксат. Бирок 3 күндөн кийин жолукпасаң, саламдашпасаң, барбасаң күнөөкөр болосуң. Жылдап, айлап салам бербей тетир караган болбойт. Ассаламу алейкум дедиңби, бүттү, урушуң бүтөт. Кучакташып, тим эле аны менен сырдаш зарыл эмес. 3 күндөн кийин барып ассаламу алейкум деп койсоң, баягы тарынганын кетти, жакшыбыз деген маани болот да. 3 күндөн кийин атама кайтып барып эме кылып алам, атамдын көңүлүн таап алам деди. Макул деди, 3 күн чогуу түнөдү үйүндө. 3-күнү күнү туруп айтты. Пайгамбар алейхиссалам жаннат адам деп айтканда 3 жолу сиз келдиңиз. Мен сиздин өзгөчө бир жакшы сооп кылган амалы бар, түндө бир тахажжуд бар окшойт, түнү менен уктабайт окшойт деп келсем, сиз тахажжудда окуйт экенсиз. Куптан намазды окудуңуз, уктап калдыңыз. Багымдат намазына мешитке бардыңыз. Мен мындан көбүрөөк кылат элем. Бирок сизди жаннати деп айтып атат. Эмне деди эле? Ошол айтты. Менин ибадатым болгон ошол, бирок менин жүрөгүм таза, эч кимге жүрөгүмдө кек болбойт деди. Анан ошондо айтты. Мына ушул деди. Өзү жасанып алган. Бирок ички дүйнөсү канчалык кир болуп турса, ар бир адамга жамандык каалап турса, ар бир мусулманга ар эл жеринде кек сактап тура турган болсо кандай адам? Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, ислам дини тазалыкка курулган, сырткы тазалыкты да талап кылат. Андан зарыл адамдардын ички дүйнөсүнүн таза болушу да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, тазалыктын эң биринчи башталгыч деңгээли адам сырткы денесини таза кийим кийиш керек. Жаңы, кымбат деген талап жок. Таза болсун. Шариатка ылайыктуу болсун кийимиңиз. Ошол үчүн шариатта эмне кылган? 3 нерседен тазаланууга өкүм берген. Биринчиси нажасату хукмия деп коет, дааратсыздыктан. Гусулуңуз сынып калганда гусул алышыңыз керек, дааратыңыз сынып калганда даарат алышыңыз керек. Экинчиси нажас эмес, бирок денедеги ашыкча нерселерден. Мисалы, эркектер мурутуну кыскартыш керек, тырмагын алыш керек, аялдарда, эркектерде. Жана ошондой эле денедеги ашыкча түктөрдү тазалап туруш керек. Андан кийин 3-чү деңгээлде адамдын денесине тийген нажастардан таза болуш керек. Эң акыркы деңгээлде анан кийин денеңиз кирдеп калса жууп туруңуз. Ошол үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, ар бир мусулман эч болбогондо жумасына бир жолу жуунуп турсун деген. Уламалар айтат, жума күнү тырмак алуу мустахаб болот, жакшы болот, сооптуу болот. Жума күнү тазалануу жакшы болот. Жума күнү жуунуп алып мешитке жумага келген бул сүннөт болот, мустахаб болот деп уламалар айтат. Эмне үчүн? Себеби көп адам чогулат, сизден жакшынакай жыт чыгып турсун деген маани. Бирок бул эң негизги гана эмес да. Мындан кийинки этапта адам даарат алса, гусул алып жүрсө, сүннөттү кылып денесинин оозуну мисвактап жүрө турган болсо, Алла ошонун себебинен күнөөдөн сактанганга, күнөөдөн тазаланганга мүмкүнчүлүк берет.
Экинчи тазалык инсандын дене мүчөлөрү күнөөлөрдөн таза болуш керек. Тилиңиз гыйбат ушактан, көзүңүз уруксат берилбеген нерселерди карагандан, кулагыңыз гыйбат ушак жаман нерсе, шариатта тыйылган нерселерди уккандан, колуңуз жаман нерселерди кармап, бирөөгө зулум кылып, бутуңуз менен жаман жолдорго бастырган тыйылыш керек. Айрыкча урматтуу бүгүн мусулман бир туугандар, жаман комментарийден да сактаныш керек бүгүн. Пайгамбар салам доорунда комментарий жок эле, бүгүн болуп калды. Билбей эле отуруп жазып коебуз, тактабай эле отуруп жазып коебуз. Кайсыл адам жаман ой пикир жазса, анын жүрөгүдөгү кирдин белгиси экен да. Мындай деген эреже бар. Ким эмне жасаса, билгиниң ал ошондой адам. Ал ишти кылып жаткан адам ошол иштин эгеси болот. Жалган сүйлөп турган адам жалганчы болот да. Жакшы адам жалган сүйлөбөйт экен да. Гыйбат айтып бирөөдүн артынан сүйлөп жаткан адам, демек ал гыйбатчы болот экен. Ал адилеттүү деген атка конбойт экен да. Ошол үчүн уй саткан адам, уй кайтарган адамды уйчу дейбиз, кой кайтарган адамды койчу дейбиз, машина айдаганды айдоочу дейбиз. Анан жалганчыны, жалган жазган адам чынчыл дей белек. Анда жалганчы дейт экен да. Ким эмне ишти жасаса, ал ошол иштин ээси болот экен да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, дене мүчөбүздү жаман иштерден, күнөөлөрдөн, Алла наразы боло турган нерселерден сакташыбыз керек. Андан кийингиси биздин кулк мүнөзүбүз, адеп ахлагыбызды жамандарынан сакташ керек. Бардыгыбыз билебиз, жаман текебелик жаман, көрө албастык жаман, адамдарды кемсинтүү жаман, өзүнү жакшы деп санап алуу жаман. Жаман сыфаттарды бардыгыбыз билебиз, инсандын жүрөгүндө боло турган. Бирок ошол жамандар менден кетиш керек, тазаланыш керек. Мен текебер болбошум керек, мен көрө албаш болбошум керек, мен деген мындай болбошум керек. Биздин өзүбүздүн жаман сыфаттарыбызды тазалашыбыз керек. Жүрөктүн таза болушу эң кымбат. Ошол үчүн эмне деди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Кыяматта ла илаха иллаллах келмесинен кийин эң таразыда оор болгон сооптуу амал бул жакшы кулк мүнөз деди. Жакшы кулк мүнөзгө жетүү өтө кыйын. Намаз окуп коюу оңой эле, орозо кармап коюу деле оңой эле. Орозо кармап коебуз. Намаз окуп деле коебуз, жумага келебиз, айтка келебиз, оңой эле экен. Бирок урматтуу бир тууган, намаз күнүнө 5 эле жолу окуйт экенсиз. Орозо жылына 1 эле жолу кармайт экенбиз. А бирок кулк мүнөз кадам сайын керек экен. Жумага келе жатсаңыз да керек. Отуруп жатсаңыз дагы керек. Намаз окуп кайтып чыгып жатсаңыз дагы керек. Ар бир кадамда кулк мүнөз керек болот экен да. Машина айдасаңыз да керек болот, үйгө барсаңыз да керек болот. Эмне үчүн? Ар бир учурда экинчи бир адамга мамиле жасап турганыңызда сиздин кулк мүнөзүңүздүн жакшысы чыгып туруш керек экен да. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, эң акыркысы инсандын жүрөгүнү дүйнөгө болгон сүйүүдөн, дүйнөнүн кооздуктарына болгон сүйүүдөн тазалап, жүрөккө Аллах Тааганын сүйүүсүн гана калтырыш керек экен. Аллага болгон гана сүйүү калыш керек. Кайсыл адамдын жүрөгүндө дүйнөгө болгон сүйүү болсо, же дүйнөдөгү жаратылган кайсы бир махлуктан корккон болсо, ал кор болот. Өмүр бою коркуп жүрүп өтүп кетесиң. Өмүр бою баягы сүйүп калган дүйнөңө жетпей жүрө бересиң. Алтынды сүйүп калсаң, кымбат машинени, же болбосо бийик үйлөрдү сүйүп калсаң, же болбосо кайсы Европа өлкөлөрүндө бир нерсени жакшы көрүп калсаң, болду, жүрө бересиң. Өмүр бою ошого жетпей кор болосуң. А эгерде жүрөгүңдө Алладан башканы махлуктун коркунучу болсо, ошонун коркунуп, жашынып жүрүүң өтүп кетет. А эгерде кайсыл инсандын жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болсо, анын жашоосу туура болуп баштайт. Ибадат кылып баштайт, адамдарга адилеттүү мамиле кылып баштайт, эл жерине кыянат кылбайт. Ошол үчүн инсандын жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болсун. Ал адам аялбы, эркекпи, падышабы, жөнөкөйбү, айырмасы жок. Ал инсан бактылуу инсан болот, эл жерине пайдалуу инсан болот. Ал эми Аллахтан коркпогон инсан бардык махлуктан коркуп кыйналат. Ошол үчүн Алладан корксоңуз, жүрөгүңүзгө Алланын коркунучу толуп калса, кабырдын азабынын коркунучу, кыяматта дозоктун коркунучу толуп калса жүрөгүңүзгө, башка махлуктардын коркунучу келбейт. Эмне дейт? Дозоктун азабы түгөнбөй турган коркунучтуу азап. Ошол жүрөккө толуп кала турган болсо, бирөөдүн өлтүрүп коюусунан коркпойсуз. Көп болсо өлтүрөт экен да. Бул дүйнөдө сизге бирөө зыян жеткизсе, аябай көп болсо сизди өлтүрөт. Андан артык эч нерсе кыла албайт. А бирок урматтуу мусулман бир туугандар, дозок, өлүм жок да, түбөлүктүү болуп калат. Ошол үчүн кайсыл инсандын жүрөгү Алланын сүйүүсүнөн бош болсо, дүйнөнүн сүйүүсү менен толот, кыйналат. Хасан Басир рахматуллахи алейхи
Ne kılgan? Ömürümdün jarımı biraz kıynalıp yaşadım deydi. Baylar menen yaşagan eken. Baylardın baylığын karap, aga biraz jete alбай kıynaldım. Бирок ömürümdün kийинки жарымында аябай жыргап жашадым. Себеби менин жанымдагылар бүт баары кедей эле карасам эң байы менмин дейт. Ошол үчүн дүйнө маселесинде урматтуу мусулман бир туугандар өзүбүздөн байды карап алсак кыйналабыз. Неге анда бар, менде жок депчи. Аялдар тополоң кылат. Фаланчынык алып бериптир, фаланчы ушундай кылып бериптир, сен неге кылып бербейсиң дейт. Кылып бере албайм, акчам жок десең, сенден не жакшылык көрдүм дейт. Сен эч нерсе кылып берген жоксуң мага дейт. Эгерде өзүңүздөн төмөндү карай турган болсоңуз, доктурда жаткандарды, реанимацияда жаткандарды, баса албай калгандарды, күнүмдүк жумуш кылып карызга тамак аш таап жаткандарды, же болбосо мусор чукулап жүргөн инсандарды карасаңыз, бүгүнкү жашооңузга ыраазы болосуз. Мага мындан көбүнүн кереги жок деп. Ал эми дин жагына келген убакта өзүбүздөн чоңдорду карайлы, улуу аксакалдарды карайлы, ушулардын кылган ибадатында ибадат кылайын деп, улуу аалымдарды карайлы, ошолор кылгандай мен динге кызмат кылайын деп. Эгерде мунун тескериси болуп кала турган болсо жашоодо кыйналабыз, өмүрүбүз бекер өтүп кетет. Дүйнөнү кууп жүрүп кабырга кирип барсак, эч нерсе жок калат. Аллах Таала баарыбыздын сырткы келбетибизди, ички дүйнөбүздү дагы бардык ыпластардан, таза эмес нерселерден тазалаган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин.